соттор деле робот эмес да, биздин деле жүрөгүбүз бар, жүрөгүбүз ачышат укканда, ыйласа ыйлагың келет. Менин ата энем судья болушкан, экөө тең. Соттук чечимин жарыялагандан кийин аны түшүндүрүп бериш керек тараптаргачы. Бул биздин милдетибиз. Бул кызматты биз миссия катары кабыл алыш керекбиз, ошол миссиябызды туура аткарышыбыз керек. Менин ата энем судья болушкан, экөө тең. Союз учурунда апам болсо ошол 2011 жылдарга чейин иштеген, азыр пенсияда, заслуженный юрист. Кээде ушу ыңгайсыз сезип кетем өзүм айткандан делечи. Анткени кээ бир адамдар айтышы мүмкүн да, ойлошу мүмкүн да, бул эмне белекке калтырганбы, ата энеси мураска калганбы депчи. Бирок бул мурас эмес, жоопкерчилик. Анткени ар күнү элдин тагдырын, чечесин адамдардын ар кандай окуялар болот, талаштар ар кандай болот. Ошону иштеш үчүн бул абдан чоң жоопкерчилик. Ошого мен буну ойлобойм, ошол ата энем мен ушул жолду жолдосун деп деле, андай деле тилектери жок болчу деп ойлойм. Апам судья болуп иштегенде баягы көргөм да, анда чечимдерди колго жазышчу, өкүмдөрдү колго жазышчу, анда мондай эмне жок болчу, специализацияларчы. Ошол гражданский аралашып эле баардык иштерди судьялар карай берет эле. Анан күн бою эле иштеп, иштен кеч келип, чарчап келип, анда еще баягы өлүм жазасы бар болчу. Анан ошондой деле учурлар болгон да кичинекейимде. Билем, ошол мамам абдан ойлонуп калчу да бир күндөрүчү. Анан мен көрөт элем, ушундай кыйын, аябай оор кесип экен деп андай деле кыялданбайт болчумун. Анан окууну бүткөндөн кийин соцзащитада иштеп калдым. 1 жыл иштеп, мен ал жерде өзүмдү ошо өзүмдүн ордумда эмес бир сезгем да. Меники эмес экен. Ошо 1 жыл абдан зериккем деле деп айтса болот. Анткени университет бүткөндөн кийин сенде ушунча энергия көп, илим алгың келет, билим алгың келет, үйрөнгүң келет да. Анан ошол соцзащитада иштеп калып, ошол 1 жыл после университета башка курсташтарым, курбуларым, алар баары сотко кетишкен. Октябрьский суд, Первомайский. Анан сүйлөшүп калганыбызда айтып берчү да, мындай мен процсекретарь болуп иштеп атам, мен стажировкадамын, ушундай кызыктуу ишке катыштык десе, мен аябай суктанчумун. Мен деле ошондой жумуш кылгым келет деп. Анан 1 жыл иштегенден кийин апаман кайра суранды, мен ошол сотко барып иштейинчи деп. Чүй областтык сотунан баштагам. Кийин ошо жогорку сотко секретарь болуп, консультант, старший консультант болуп иштеп, акыркы ошо судья болгонго чейин 9 жыл, акыркы 9 жыл ошол жогорку сотто иштептим. Мага ошол жумуш абдан кызыктуу болчу. Ошол жогорку сотто консультант, секретарь болгон, ошол жерде аябай тажрыйбалуу судьялар менен иштегенге мен азыркы күнгө чейин сыймыктанып келем. И ал кишилерден абдан көп нерсени үйрөнгөнмүн да. Мен судьялары, мен окуткан, тажрыйбалары менен бөлүшкөн 3 судья менен иштептирмин ошол 9 жылдын ичиндечи консультант болуп. И бардыгы азыр, алардын ичинде заслуженный юристтер бар, азыр пенсияда. Ар бир ошол судья көп бир аябай жакшы нерселерди мага мен үйрөтүптүр да. Азыр мен ойлойм, мен азыр өзүмдүн ордумда деп эле сеземин да. Ошол туура эле жумуш кесип тандаган экенмин. Албетте бул оор жумуш, бул кагаздар, доо, арыздар, бул жөн эле документ эмес да. Алардын артында чоң деген талаштар, уруштар, элдин көйгөйлөрү турат да. Ошого бул кызмат миссия аткаргандай сезиш керек да. Бул кызматты биз миссия катары кабыл алыш керекбиз, ошол миссиябызды туура аткарышыбыз керек. Процессте тараптар келгенде кээ бирөө ыйлайт, ошондой бир көйгөйлүү маселеси менен келет, көп жылдан бери бир проблемасы чечилбейт. Анан бул жерде эмоцияга алдырбаш керек. Биз соттор деле робот эмес да, биздин деле жүрөгүбүз бар, жүрөгүбүз ачышат укканда, ыйласа ыйлагың келет. Бирок ошол жерде өзүңү кармап, эң маанилүү бул жерде ошол мыйзамды
биз баарыбыз мыйзамдын астында бирдейбиз. Мен ойлойм, чечимиң мыйзамдуу, негиздүү болсо, анда сен деле мындай жыйынтыктаганда жүрөгүң оорубайт да. Анткени сен билесиң, сен мыйзамга баш ийдиң, мыйзамды колдондуң анан эми бул жашоодо. Ошого а так процессте албетте боорубуз ооруйт, жүрөгүбүз ооруйт. Биз деле көрүп эле келгенде эле көрөсүң бул бир абдан ушул оор абалда экенин, кыйналып жүргөнүн, ошо туура иши туура чечилишин кааларын сезесиң да. Анан кийин бирок эми мыйзамды колдонуш керек, мыйзамга баш ийиш керек. Бизде ал не то что барбы деген, бул жарандык процесстик мыйзамда уже көрсөтүлгөн. Кайсы болбосун стадиясында соттук териштирүүдө, уже соттук териштирүү аяктап атканда деле жарашып алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз ал укугун ошо алдын ала соттук жыйналышта ар бир соттук процессте түшүндүрүп келүүгө милдеттүүбүз соттор. Бизде ошол институт медиации бар. Мен деле мага абдан жагат ошол институт медиациячы. Анткени абдан бир көйгөйлүү мындай талаш болуп жатканда, иш болуп жатканда сен сезип туруп ошол тараптарга кээ бир учурларда убакыт керек да. Эмоциялары сотко келгенде раздражительный болуп калышат да. Анан биз ошону сезип туруп, вот мага институт медиация эмнеси жагат, ал жерге жибергенде ошол медиатор ал и как психолог, и как юрист катары жумуш алып барат да. Анан ошол тараптарды биз эми соттор өзүбүздүн оюбузду айта албайбыз да. Мына доогер сенин доо арызың негизсиз болгондой утула тургандай иш экен депчи. Ошого медиаторлор андай укугу бар. Алар айтышы мүмкүн ал доогергечи, сиздин арызыңыз туура эмес берип аткан турбайсыз, бул жарашып албайсыңарбы, мындай компромисске келбейсиң. Ошого биз ушундай эмени сезгенибизде ушул ишти өз ара чечип алса болот экен го. Анан азыр чечим чыгарып салсак, бул тарап действительно азыр нааразы болот дегенде медиацияга жиберүүгө укугубуз бар. Мен деле аны практикалаймын. Бул биздин каалообуз эмес, бул жарандык процесстик мыйзамда ошондой эле норма бар. Соттук чечимин жарыялагандан кийин аны түшүндүрүп бериш керек тараптаргачы. Бул биздин милдетибиз. Ушул практикамда мен ойлойм, ушул чечимди түшүндүрмө берген бул эң жакшы. Жарыялагандан кийин тараптар отургула деп туруп 5 мүнөт кетет. Ошону түшүндүрүп берсең, көп адамдар түшүнөт. Мен даже практикамда ошол пайдасына эмес эле чечкен тарап түшүндүрмө бергенден рахмат деп айтышкан. Мен абдан таң калгам ошондо. Ошого мен ойлойм, бул түшүндүрмө берген бул абдан маанилүү и ошол соттук чечимдин даттанууларын азайтуу бир инструмент да. Ошого туура түшүндүрмө берсең, анткени көп адамдар эми юридикалык билими жок болгондуктан түшүнүшпөйт да. Анан ал чечимди жарыялап туруп эле кетип калсаң, 5 күндөн кийин колуна алат. Анан ал 5 күндө ойлонуп, дагы бир кошунасына айтат, туура эмес чечим чыгарып койду деп, аны окуп түшүнгөнгө чейинчи. Анан жөнөкөй тилде ал еще соттук актыны көбү түшүнбөй калышы мүмкүн, юридикалык билими жок болсо, укуктук нормаларды түшүнбөй. Сен антип түшүндүрүп берсең, жөнөкөй тил менен элдер түшүнөт. Ошол үчүн мен ойлойм, бул эң маанилүү ошол процесс, соттук түшүндүрмө бергенчи чечимге.